Австрияда коронавирустун экинчи толкуну жүрүп жатат. Ал эми Францияда күн сайын вирустун жаңы 1000ден ашуун учуру катталууда. Бул Европа өлкөлөрүндө инфекциянын кайрадан күч алып жатканынан кабар берет. Экинчи толкун биринчисине караганда кыйла оор болоору божомолдонууда. 19 сентябрдын таңына карата дүйнөдө 30 миллиондон ашык адам COVID-19 оорусу менен ооруп, 956.438 адам көз жумган. Дүйнөнүн айрым өлкөлөрү карантин чараларын кайрадан киргизгенге мажбур. Ооруну ооздуктоо үчүн адамдар арасындагы социалдык аралык, бет каптагынуу сыяктуу элементардык эрежелер сакталышы шарт. Бул учурда биздин жарандар бет кап жана социалдык аралык эмне экенин унутуп коюшкандай. Коомдук транспорттордун ичиндеги тыгын, бет капсыз жүргөн жарандар. Мунун баары ковидтин болжолдуу экинчи толкунуна алып келүүсү ыктымал. Люди разные есть, что, допустим, заходят, потом маски снимают, я не могу этого контролировать. Ар кандай жүргүнчүлөрдү кездештирүүгө болот. Айрымдары биздин талаптарды аткарбай жатышат. Бет кабы жок кирип алышат. Жүргүнчүлөрдүн бардыгын көзөмөлдөп туруу унааны башкарууда бир топ кыйынчылыктарды жаратат. Жүргүнчүлөр коюлган талаптарга кырдаалга маани берип коюшса жакшы болот эле. Күн сайын 100дөн ашуун адамдын катышуусунда өткөн той топурлар, клуб жана кафедеги жаштардын чогулуулары. Мындай салтанаттуу маарекелердин өтүүсүнө бийлик эбак эле тыюу салган. Очойгон көлөмдөгү айыппулдардын салынышына карабастан азыркы тапта мындай көрүнүш дагы да уланууда. Эпидемиологдор массалык чогулуулардан соң вирус кайрадан жанданып жатканын айтышат. Да, мы сходили на работу, пришли тогда. Нет, мы ходим в гости обязательно. Жарандардын мындай жоопкерчиликсиз мамилеси каарыларга да зыянын тийгизип жатат. Жаштар сырттан вируска илешип келишип, үйдөгү каарыларга дагы жугузуп жатышат. Жыйынтыгында илдеттен көз жумуп жаткандардын көбү жашы өтүп калгандар болуп жатат. Андыктан азырынча ар кандай той аштарды өткөрүүнү токтото турсак болчудай. Нечендеген өмүрлөрдү алган бул илдет эч кимди аябайт. Андыктан ар бир жаран жоопкерчиликти сезип, өзүнүн жана жакындарынын саламаттыгына кам көрүүсү зарыл. Бет кап, антисептик, айтор коргонуучу каражаттарды колдонуп, кулачын кенен жайган вируска биргеликте каршы туруу менен гана илдеттен арылууга мүмкүн. Мындай кайрылууну дарыгерлер дайыма жасап келишет. Самое главное, чтобы мы все были очень дисциплинированный. Баарыбызга маалым болгондой, азыр дүйнөдө экинчи толкун жүрүп жатат. Биздин жарандар болсо элементардык санитардык эрежелерди сактабай жатышат. Илдеттин мындан ары жайылып кетүү коркунучу дагы деле бар дейт элем. Дарыгерлер коронавирустун экинчи толкуну мурдагыдан кооптуу болот деп чочулашууда. Себеби коронавируска кошумча сасык тумоо сезону күч алышы мүмкүн. Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө пандемиянын экинчи толкуну жайылууда. Буга байланыштуу кыргызстандыктар да өз өмүрүн тобокелге салбай санитардык талаптарды аткарышы керек. Алина Бактыбекова, Нурдан Гарыпбеков, Пирамида.